Супер кечи порталынын катталуучуларына салам айтабыз. Бүгүн 5 март Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда турган чагыбыз. Бүгүн жаш ырчы Мурадил Данияровдун концерти болуп жаткан чагы. Бул концертте кандай кызыктар коштойт? Сиздерге репортаж тартуулаганга аракет жасайбыз. Сиз болсо Мурадил Данияровдун кайсылары сизге жагат? Комментарийге жазып калтырганды унутпаңыз. Биз азыр бүгүнкү күндүн күнөөкөрү Мурадил Данияровдун дагы жанына келип калган чагыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Бүгүнкү образыңыз ачык түстө экен. Эмне себептен бул жашыл түстү тандап алдыңыз? Образдарымды мен өзүм караштырган жокмун. Арзубек Ванама досубуз баарын ошол караштырды. Мен бүгүн көрүп атам, өзүм дагы көрүп кубанычтамын, жакты өзүмө. Толкундоолор кандай болуп атат? Толкундоолор ошол мындай дем албай кыйналдым десең. Тамаша жакшы, баары жакшы, бирок өзүмө жагып атат. Толкундансам деле жагып атат. Себеп дегенде мен көптөн кыялданып жүргөн концертим. Көптөн күткөн бул ушундай отчеттук концерт. Кудайым буйруса жакшы. Азыр даярдыктарыбыз дагы жакшы. Баары жакшы. Ошо бир гана эмоция, ушул азыр элге чыгып алышым керек, амандашып алышым керек, ошол эле. Негизи бул концертке даярдыкка канча убакыт кетти? Бул концертке даярдыкка мен 2-3 жылдан бери даярданып жүрөм бул концертке. Себеп дегенде ортодо баягы пандемия болуп кетти. Андан кийин ар кандай ситуациялар болуп калды. Ошон менен убакыт экен, эми Кудайдын буйругу экен бүгүнкү күнгө насип этиптир. Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Бизди колдоп жүргөн жалпы көрөрмандарды, анан азаматсың, молодец, ийгилик деп жазган жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө дагы, колдоочуларга дагы ушул убакыттан пайдаланып рахмат айтып кетем. Ушул биздин көрөрмандарыбыздын колдоп жүргөн инсандарыбыздын артынан ушул даражага жетип атабыз. Бул концерттен кандай өзгөчөлүктү бүгүн көрөбүз? Өзгөчөлүк эми башка концерттерге салыштырмалуу башкача болот. Форматтары азыр концерттин жүрүшүнө деле көрсөңүздөр болот. Азыр эң башкысы эми мен өзүм аккордеон ойнойм. Ошону айтып коеюн дедим эле. Аккордеондун коштоосунда жакшы чыгармалар даярдаганбыз. Театральный сахна көрүнүштөр болот. Аны менин устатым десем болот, Эркин Эгембердиев агабыздын жардамы менен сонун театралдаштырылган концерт болот. Албетте анан бийчилерибиз менен, эл менен баарлашып түзмө-түз иштейбиз. Мындай жасалмасы жок, как энебиз, кандайсыздар? Жакшыбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Ошондой эле иштейбиз. Келиңиз, анда сөзсүз түрдө жеке жашооңуз тууралуу сурабай кетсек бүгүн болбой калат. Жеке жашооңузда эмне жаңылыктар болуп жатат? Жеке жашоомдун ар кандай жаңылыктары болот? Бул жактан санадан кол сурап деген болбойбу? Ошондой негизи оюм бар болчу да. Негизи ушундай эми элдин баары эле ошо сахнадан колун сурап атат. Колун сурап атат деп анан мен дагы колун сурасамбы деп ошондой эме кылдым эле, таппай калдым кыз таппай калдым. Анан ошо эми каякта жүрсө дагы ошо концертте сен колуң сурашым керек эле да деп ошентип коем. Негизи сүйлөшкөн кызыңыз бар беле? Сүйлөшкөн кызым жок өзү. Негизи сүйлөшөйүн дейм, бирок сүйлөшөйүн десем деле жок болуп калат да. Анан эми буйрук баардык бул дагы болсо убакыт саат чыкмайынча, ар бир нерсенин убакыт саат чыкмайынча Кудайдын буйругу болгону аракет кылышыбыз керек. Калган нерсе баардыгы Аллахтан. Негизи быйылкы жылдын ичинен тойго барабыз деп күтсөк болобу тойду быйыл? Болушунча Кудайым буйруса, өзүм дагы көптөн бери кыялданып эме кылып жүргөм. Ушул 2022 үйлөнсөм кандай болот экен депчи. 2022 буйруса болушунча аракет кылам үйлөнгөнүчү. Эми тагдырыбызга жакшы өзүмө окшогон эле кызды Кудайым буйруган болсо, ошол кыз менен тапканы, ошол кызды өмүрлүк жубайым тапканда аракет кылам болушунча. Өзүм деле баягы үйлөнгүм келип эле жүрөт, жашым деле өтүп баратат. чыгармачылык деп жүрө бергенибиз менен дагы эми бизге жеке жашообузга керек, балалуу, чакалуу болушубуз керек дегенде болушунча аракет кылам.
Элди көп күттүрбөстөн кымчабел кыздардын коштоосунда шоу-концерт да башталды. Мурадил Данияров өзү башта айтып өткөндөй, бул концертте ата-энесине өзгөчө ыраазычылыгын билдирип жатты. Концерттин жүрүшүндө өрчүнү колдоп коштоп келген сахналаштары да элге чыгармаларын тартуулап, элдин маанайын көтөрүп жатты. Мурадил иним менен көп эле болуп калды. Тактап эсептегенде бир 7-8 жыл болуп калды. Ошол чоң сахнаны аттагандан бери эле таанышпыз. Азыркы учурда шеринелешпиз десем да болот. Менин чыгармачылыктагы жакшы көргөн инилердин бири. Мен да Мурадил менен көп жылдан бери таанышмын, а бирок 2 жылдан бери иштешип келатам. Келиңиз Гүлнар эже, сиз Мурадил Данияровду бир 2 сөз менен мактап айта кетсеңиз. Мактасам, мен көбүрөөк адамгерчиликтик сапатын айтат элем да. Ушунчалык жөнөкөй бала, ушунчалык пелгенен бала десем болот. Кудайым буйруса, келечек алдыда ушул 2 сапаты бар инсан, мен ойлойм, кайсы жакта иштебесин дайыма көптөгөн ийгиликтерге жетет. Жөнөкөй болгондочу, ушул жөнөкөйлүк сапаты менен буйруса көптөгөн ийгиликтерге жетет. Венера эже, келиңиз, сиз бир жаман сапатынан бир экөөнү айта кетсеңиз, эми адамда экен идеалдуу болбойт да, сөзсүз түрдө бир мындай жойчу бир сапаттары болот. Чындап айтсам, Мурадил көп уктайсың деп. Азыраак укта. Бирок Мурадил сакадай бою сары алтын, бүткөн бою бар алтын да чакыр. Алтын апа, жаным апа, сизге дайым тазим апа. Манайыңыз кандай, бул жакта кызмат кылып атасыз, мен байкагандан жалаң эле аркада жүрөсүз, Эми колдон келишинче кызмат кылып атабыз. Досубуздун концерти. Концерттин башталышын көргүм келип, албетте алдыга чыктым. Андан кийин азыр арттамын. Өзүбүздүн кезекте күтүп атабыз, куттап келдик. Экөөңүздөр аябай дайыма негизи чогуу жүрөсүздөр, Анан экөөңүздөрдүн достугуңуздарга канча жылдын жүзү болуп калды? Экөөбүздүн достугубузга 3 жылдын жүзү болуп калды. Аз гана убакыт болгону менен, бирок аябай калың болуп кеттик. Көпчүлүк учурларда жакшылыктарга чогуу барабыз, көпчүлүк учурларда гастролго чогуу барабыз. Анан бир байкебиз тамашалап айтып калды, жана күнү силер жогуңарда бир кичинекей балдар келип, Элдос байке менен Мурадил байке экөө мушташып кетсе кимиси утуп коет депчи. Ошондой деген экен. Анан жана байкем, алар экөө урушмактыгөр, экөөнө миллион сом берсең деле урушпайт деп ушинтип калган экен. Мен ичиме ынанып калдым, биздин ушундай достугубузду көрүп. Байкелерибиз ушундай жыйынтыкка келип атканына Алла разы болсун. Ушундай түбөлүктүү достордон болобуз. Бүгүн аябай кубанып атам. Ушундай бул деген жөнөкөй эле концерт эмес да, чоң деген эмгек. Эгерде жөнөкөй эле иш-чара боло турган болсо, көпчүлүк ырчылар концерт коймок. Анын ичинен тандалып ушундай эмгектенип, Кудай насип кылып, Кудайга үнү жеткен экен, Мурадил досум концертин берип жатат. Концерттин алып баруучусу катары концертке канча деп баа бересиз? Мен бүгүн концертке алып барганымды жана башында көрдүңөр го. Бүт областтардын маанайын текшердим го. Баткендиктер барбыз, Нааранын көл бардыгы келишиптир. Бардыгы мынакей бүгүн концерт мен угуп калдым. Көлдөн бери келиштир, атайын концерт көргөнүчү. Мурадил досум аябай кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк таап, республикабызга белгилүү ырчы мырзага айланды да. Концерттик маанай жакшы, анан 100 деген баа коем, анткени жакшы даярдалыптыр. Театрально менин өкүл атам режиссер Экин Эргенбердиев жакшы даярдаптыр да, жакшы даярдашыптыр. Келиңиз, бир экөө сөз калоо тилек уга калганда сизден. Деги эле баарыбыз бактылуу жашайлы, эки дүйнө бактылуу бололу, дүйнө жүзү тынч болсун, согуш болбосун. Майрамдар гана көп болсун, анан жүрөгүбүздө иман болсун. Манайым аябай сонун жомоктогудай концерт эле укмуштуудай өтүп атат, жомоктогудай өтүп атат. Бул ар бир ырчынын кыялы болсо керек, ушундай эл аншлаг менен келсе деп кыялданат. Ал кыял тилектерге бүгүн Кудай буйруса Мурадил агабыз жетип атат десек болот. Концерт жогорку деңгээлде болуп атат. Негизи өзүңүз Мурадил Данияровдун ырларын угасызбы? Угам, ооба, сөзсүз түрдө угам. Мурадил Данияровдун мага Малика деген ыры жагат. Келиңиз анда ошол Малика деген чыгармадан бир куплет. Малиликам, маликам, маликам, сизге жарашып лиригал, лиригал. Ушул жерим билем деп атам. Өзүңүз үй бүлөлүк жашоо кандай болуп атат? Үй бүлөлүк жашоо сонун болуп атат буюрса, бардыгы жакшы. Келинчегим сонун буюрса, үйдө бардыгы. Ошол жакшы болуп атат.
үйлөнгөн жакты. Үйлөнгөн аябай жакты. Мурун эле айтып койбойт белеңер деп үйлөнгөндөргө айтып атам. Мурадил Данияровдың ырлары аябай сонун болот да. Сонун ырлары чыгып атат. Малика деген ыры азыр Мурадил Данияров Жалалабадтан тойлордо мына Бишкек бүт Кыргызстан кыдырып жүрөт. Мурадил Данияров жанагы кызыңызды бериңиз апа деген ырдан кийин көп жакчылар жумушсуз калды. Demek, apa konser Jakarta? Konser Jakarta? Jakarta, kami sini beron konser mana dah soal pak lu cerita boleh. Oh iya. Kau sebenarnya apa sih? Nixon dari sih kau apa? Nixon. Apa? Nah, pun main lakukan. Bagus, batas batas dimiliki. Aha. Баркалбасы рахмат саған. Так, Сари, Никсон дайындап тұр. Мынакей сүйүктүү көрүүчүлөр, концерттагы аягына чыгайын деп калган чагы биз сиздерге аз да болсо бул концерттен репортаж көрсөтүүгө аракет кылдык. Видео жакса лайк басып, астына өз ой пикириңизди калтырганды унутпаңыз. Кайрадан кийинки бир жакшы жакшылыктарда жолукканча саламатта туруңуздар.